Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан силер менен аманчылыкта учурашып жатканыма чоң кубанычтамын. Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагынан этиштин сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү деген теманы карайбыз. Эсиңерге салсам, силер 5-класста этиш сөз түркүмү боюнча бир нече саат окугансыңар. Анда эмесе 5-класста өтүлгөн этиштин материалдарын кайталоо үчүн суроолор. Этиш деп кандай сөз түркүмүн айтабыз жана алар кандай суроолорго жооп берет? Этиш заттын кыймыл-аракетин билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Этиштин лексикалык маанисин, морфологиялык белгисин эсибизге салабыз. Лексикалык белгиси заттын кыймыл-аракетин билдирет. Морфологиялык белгиси этиш жак жана чак боюнча өзгөрөт. Этиштин кандай сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарарын түшүндүрүп, мисалдарды келтирели. Синтаксистик кызматы этиштер сүйлөмдө баяндооштук милдетти аткарат. Э менен жак жана сан боюнча этишет. Мисалы, эмгекти сүйгөндө эл сүйөт. Бул сүйлөмдө эл эмне кылат? Сүйөт. Сүйөт баяндоочу, ээси эл. Негизги жана жардамчы этиштер боюнча эсибизге салсак, эки этиштин же атоош сөзү менен жардамчы этиштин айкалышынан уюшулуп, бир татаал кыймылды атап көрсөтсө, татаал этиштер деп аталат. Алардын ичинен биринчи сөзү негизги, экинчи сөзү жардамчы сөз болот. Мисалы, жардам кыл, кулак сал, адам бол, сатып ал жана башка сөздөрдү айтсак. Этиштин чактарын жана алардын бөлүнүшүн, уюштуруучу мүчөлөрүн айтып, мисалдарды келтирели. Учур чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы, бизде кыргыз тили сабагы болуп жатат. Болуп жатат, бул учур чак. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл-аракетти билдирет. Келер чак маанисине карай экиге бөлүнөт. Айкын келер чак, арзан келер чак. Айкын келер чакта кыймыл-аракеттин болору же болбосу ишенимдүү көрсөтүлөт. Этишке а, ый жана тиешелүү жак мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, жакында биз көлгө барабыз. Бул жерде а мүчөсү бар. Ал эми арсар келер чакта кыймыл-аракеттин болору же болбосу ишенимдүү эмес. Күмөн айтылат. Арсар келер чакка ар жана жак мүчөлөрү аркылуу жасалат. Мисалы, жакында биз көлгө барарбыз. Бул жерде ар мүчөсү кошулат. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирет. Өткөн чактын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Айкын өткөн чак, капысты өткөн чак, жалпы өткөн чак, адат өткөн чак. Айкын өткөн чакты д мүчөсү аркылуу жасалат. Атам жумуштан келди. Калпыска өткөн чак ыттыр мүчөсү аркылуу жасалат. Бакты өлөп, чоң атасына кетиптир. Ыт мүчөсү менен жасалат. Кетиптир. Жалпы өткөн чак ган мүчөсү аркылуу жасалат. Былтыр Санжар ысык көлгө барган. Барган. Ган мүчөсү аркылуу жасалды. Адат өткөн чак чу, чү мүчөлөр аркылуу жасалат. Эжем дайыма комуз черчү. Черчү, чү мүчөсү менен жасалат. Аны эмесе билимдерибизди эске түшүрүү мүнөзүндөгү көнүгүүнү иштейбиз. Төмөнкү тексттен этиш сөздөрдү табабыз. Колубузга калем сап алып, анда жазалы.
кыямат романынан үзүндү. Акбара баштаган ээн жердин бөрүлөрү жайылып жаткан бөкөндөрдү аңдышты. Алардан ыңгайын күтүп жатышты. Дал ушул маалда каплеттен күн күркүрөгөнсүп, асманда жанагы эки вертолет дагы пайда болду. Беймарал жаткан бөкөндөр уйгу туйгу түшө баштады. Акырында бөкөндөр күтүп турган аткычтарга туш келе калды. Алар андан ары куулашты, артынан сая түштү. Автоматтарынан ок жаадырышты. Огородунан чөп чапкандай кыра баштады. Мына ушул үзүндүдөн этиш сөздөрдү таптыкпы балдар? Анда текшеребиз. Аңдышты, күтүп жатышты, пайда болду, уйгу туйгу түшө баштады, туш келе калды, кубалашты, сая түштү, жаадырышты, кыра баштады. 387 көнүгүү. Бул көнүгүүдөн учур чакта, келер чакта турган этиштерди өткөн чакта турган этиштерди учур чакка, келер чакка айландырып көчүрүп жаздылар. Иштеп болсоңор, анда текшерели. Биринчи, өткөн чакта биз иштегенбиз, окуучулар тарап кетишкен, сабак бүттү. Экинчи тапшырмадагы өткөн чакка айландыруу керек болчу. Окуучулар экскурсияга барышкан, мен барганмын, мектепке баргам. Ал эми үчүнчү тапшырмада өткөн чактагы этиштерди келер чак жана учур чакка айландырмакпыз. Биз бул китепти мен да окуйм. Бул китепти мен да окуп жатам. Ар дайым физкультура ойнойм. Ар дайым физкультура ойноп жатам. Алар келип калышат. Алар келип калышты. 388 көнүгүү. Бул көнүгүүнү өз алдыбызча иштейбиз. Тапшырма. Төмөнкү текстти окуп чыгып, өткөн чактагы этиштерди тапкыла. Экинчи, кандай мүчөлөрдүн жардамы аркылуу уюшулган. Ошол эле кыямат романынан үзүндү. Өч алуу деп аталат. Ал эми тапшырма окуу китебиңердин 221 бетиндеги 388 көнүгүүдөн этиш сөздөрдү таап, төмөндөгүдөй таблицага толтуруп, 0708 76 0305 WhatsApp номерине жөнөткүлө. Таблицаны карасаңар 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүккө келер чактагы, экинчи катарга учур чактагы, үчүнчү катарга өткөн чактагы этиш сөздөрдү көчүрүп жөнөтөсүңөр. Ал эми кийинки сабакка чейин саламатта тургула.